ушул помидорлорду мынакей бияктан карасаңар силер деле кандай укмуш карачы. Бул момундай ичин ача берген сайын эле мындай түшүмү көп экен го аябай. Бул өзү бутактар аябай оор экен да. Отурузуп аткан процессин тартканбыз. Түшүм аябай жакшы экен. Мындай азыр жакшылап жакындатып тартып беребиз, урматтуу дыйкандар. Өзгөчө мына ушул жолдун эле жээгинде мына карасаң. Мурун эгип жүргөн жылдарга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк жогору бирок. Андан ашыра көп болгон жок ошол эле эсептегендей эле. Ошол жардам берди дейсиңер ошол. Кадимкидей эле жардам берди. 90%ке чейин, 90%га чейин бул зыянкеч дейт. Күндүн өтө ысык, аябай ачуу тийген күндүн нурунан сактайт. 1 гектар деп коелучу. Канча түшүм алса болот? Монтип аралап сиздерге дыйкандар, урматтуу дыйкандар, сиздерге көрсөтүп коелу. Жашын көрсөткөн да булар. Буларды тартып кетпесек болбойт. Саламатсыңарбы урматтуу мекендештер? Помидор сүйүүчүлөр үчүн бүгүнкү материалыбыз болот. Сиздер билесиздер, биз помидор тууралуу көп серия тартып келатабыз. Кыштан бери маңдайымда азыр сагыналып эке турат. Билесиздер, кыштан бери ушу помидор өстүрүп, помидорго даярданып, тиги Бай дыйкан компаниясына консультацияга келип, ошол жерден таанышканбыз февраль айында, ушул консультациядан кийин ушул жерге келип анализди тартканбыз. Анализ алган тартканбыз. Андан кийин келип отурузуп аткан процессин тартканбыз. Андан кийин бир зыянкечтер тууралуу бир материалыбыз бар. Кудай буйруп, мынакей биз түшүм ала турган, түшүм жыйнап аткан кезинде да келип тартып атабыз. Албетте эми түшүмү Кудайга шүгүр, түшүм аябай жакшы экен. Мындай азыр жакшылап жакындатып тартып беребиз, урматтуу дыйкандар. Көрөсүздөр түшүмүн. Жаман дегенде эми биз баасы анча жакшы болбой атыптыр. Ошентсе деле болбой, силерге азыр толук маалымат бергенге аракет кылабыз. Сагыналып эке, биздин катталуучулар менен бир учурашып коюңуз. Анан баягы кышында тартып атканда бизде бир 800дөй катталуучу болчу. Азыр 3000ден 4000ге жакындап атат. 4000 катталуучуга биринчи жолу көрүп аткандар болушу мүмкүн. Учурашып, андан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум. Менин атым Сагыналы. Ушул Аламидин районунун аймагында Мырамыр айылында мынакей көрүп турганыңардай ушул помидор өстүрүп азыр түшүм жыйнап чогултуп аткан учур. Түшүм жыйнап атып, ар жакта мынакей тетерде машина турат, ошол жерде бала чакаларыңар келип үй бүлөңөр менен эле жыйнап атасыңар, э. Келе эми биринчи суроодон баштайын. Сиздер быйыл качан биринчи түшүмүн качан чогултуп баштадыңар? Кайсы числолордон баштап? Биз биринчи түшүмдү азыр августтун 10 болуп калдыбы? Июлдун 20-ларында биринчи. Июлдун 20-ларында биринчи түшүмдү чогултуп баштадык да. Отурулган күнүн эстесек, 23-25 апрелдерде отурулуп аткан, э? Эстесек. Ошол маалдарда отурулуп аткан. Мынакей ошондо апрель, мынакей май, апрелде отурулса 25 апрелдин тегерегинде. Май, июнь, анан июлда ровно 3 айдан кийин түшүм алып баштаптыр. Мынакей азыр бул жерден да дрон менен дагы 90 күн плюс күлүш эме
көчөт тиякта эме болгондо 120 күндүк да булар эми ошондо. Ал көчөт бияка жерге берилген күнүн айтып атам да. Ошо 25 апрель күндөрү биякта 90 күн биякта болуптур. Ага чейин парникте жаткан турабы силер? Парникте өстүргөнсүз. 90 күндө ушундай бышкан эмеге мезгилге келдик да. Өзгөчө мына ушул эле жолдун эле жээгинде мына карасаң. Карачы. Ой. Ушунча мээнет кылып келдиңиз, ушунча иштеп, ушунча аябай агротехнологиянын баарын колдондуңуз. Буга чейин түшүм кандай алып жүрсүңөр? Анан быйыл кандай түшүм болду? Ушунун айырмачылыгын айтып койсуңарбы? Айырмасы мурунку жылдарга салыштырмалуу, мурун эгип жүргөн жылдарга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк жогору бирок. Канча эсе жогору деп айта аласыз? Эми бир 2-3 эсе эле жогору. 2-3 эсе эле. Түшүмдүүлүк аябай жакшы да. Буга чейин сиз баягы быйыл эле агрономдун консультациясына баргансыңар да, баягы Байдыйкан башкы агроном Турузбек аба менен алган ушу быйыл эле ошондой агротехнология менен колдонуп баштадыңар, Ошонун консультациясын алдыңар, анан биогумус коштуңар. Андан тышкары гуматтарды, листовой подкорм, анан тамырдан бергенде ошо гуматтарды колдонуп аттык. Эч кандай химикаты жок, ошо жалаң эле органика менен бышкан помидорлор да аябай таза азык да булар. Ошо келе эми таза азык дегенде, көрсөтөлү. Биздин дыйкандарга аябай көп сурап атышат. Катталуучуларыбызчы. Жазында отургузган помидор түшүмү кандай болду деп, акей. Өзүңүз көрсөтүп айтып берип турасызбы? Ооба. Бир түптөн канча килограммдай чыгып атат? Көрсөтө берсеңиз. Бир түптөн өзү ушу 5 килограмм, 5-8 килограмм берет деп айтышат да. Бирок өзүңүз терип атканда, өзүбүз терип андай таразага коюп көрбөдүк. Мынакей ушул помидорлорду мынакей бияктан карасаңар силер деле мына кандай укмуш карачы. Жакшы. Мындай үстүнөн караганда жалаң эле чөптөй эле көрүнөт, бирок ичин ачсаң аябай түшүмү көп экен. Бул голландиялык сорт. Голландиялык Энзезаден компаниясынын Ладжейн деген сорттогу помидор. Түшүмдүүлүгү аябай жогору, жакшы экен. Мынакей биякта. Карачы кандай сонун помидорлор ушул. Бул быш элеги да, мынакей бышкан. Бул өзү капкатуу болуп дагы жакшы болуп турат экен, мындай. Ошо транспортировкага да жакшы сакталат. Анан ошо условия хранения жакшы сакталган учурда ошо 6-7 сутка сакталат деп айтышат да. Бир чет мамлекетке экспорт кылып сатканда жакшы. Бир жака тартып барганда, эме кылганда ошо өзүнүн шарттары менен сакталса ошо 5-6 суткага чейин сакталат экен да. Жакшы даамдуу, аябай жакшы помидор сорту да, түшүмдүүлүгү да жогору. Бул момундай ичин ача берген сайын эле мындай түшүмү көп экен го аябай. Бул өзү бутактары аябай оор экен да. Мындай көтөргөндөн да коркот экенсиң. Үзүлүп кетеби баары деп, күйүлүп кетеби деп. Канча гектар общий жер отурдуңар силер?
Берде азыр биз Нарымбек, Санжар чогуу бизде 1,5 гектар помидор бар да берде 50 сотуктан. 50 соток 3 кишиге 50 соттан 1,5 гектар бар. 1,5 гектар помидор бар. Сорт ладжейинде отуруңуздар. Немени тартпадык беле? Математикасын жүргүзүпчү. Расходторун эсептеп. Ошондой эле расход болду быйыл деле, же андан көбүрөөк расход болдуңарбы? 332 000 сом тегерегинде расход чыгат экен да. Ошондой эле болдубу же андан да көп чыгып кеттиби? Лишний расходтор болдубу? Ошол эле расходтор болду, бирок андай андан ашыра көп болгон жок, ошол эле эсептегендей эле. Силер ушул баягы дары-дармек колдонгон жоксуңар да? Бүт эле органический өстүрүүнү. Бүт эле органика менен болду да. Ошол жөнүндө айтып бересиңерби? Кандай жолдор менен эметтиңер? Ушу отургузгандан баштап эле айттым го, биогумуска өстүрдүк да. Үрөндү биогумуска салып, өстүрүп, бияка алып келип отургузгандан баштап эле ошо жалаң эч кандай химикат колдонгон жокпуз. Даже бул бышып жетилген учурда дагы биз мурунку жылдары зыянкечке каршы эме кылчу элек да. Химикатты Кытайдын ар кандай дарыларын алып келип бияка берчүбүз да. Анан ошондо зыянкечтен ошону тазалап турчубуз да. Быйыл андай кылган жокпуз. Ушул Байдыйкандын дыйкандарды колдоо борборунун лабораториясында өндүрүлгөн атайын чымын-чиркейлер бар экен. Ошолорду алып келип, эндомофагтарды алып келип кое бердик. Канча жолу кое бердиңер ошо эндомофагтарды? Бир 6-7 жолу кое бердик окшойт Нарымбек, 6 жолу кое бердик. Таза да, курт жок биздечи. Энтомофаг дегенде жанагы габрабракон, трихограмма, анан золотоглазка. Алтын көз деп коет экен, ошонун 3 түрүнөн алып келип бияка кое бердик. Андай химикат деген жок да. Ошол жардам берди дейсиңерби ошол? Кадимкидей эле жардам берди. 90%ке чейин, 90%га чейин бул зыянкечти жеп салды. Жок кылып берет экен да. Азыр ошол биздин комментарийлерде көп жазылат да. Бул курттарды кое берип, анан ал курттар эмне болот деген. Ал курттар жок болуп калды да. Алар одноразовый экен да. 12-15 күнгө чейин эле жашайт экен аларчы. Зыянкечти жеп бүтүп, анан өстөрү дагы жок болот экен. Анан да улам барып жаңы алып келип кое бересиң да. Демек, бул жерде жалаң органический таза өстүрүлгөн. Таза. Природный. Эч кандай бир ашыкча нитрат жок бул жактачы. Мындай карасаң, мындай ото чөп басып кеткендей эле көрүнөт экен да. Үстүнөн карасаң мындай жалаң чөп. Эле? Ооба. Бирок бул ото чөптөн неме жокпу? Таасири жокпу? Пайдасы бар бул. Бул деле пайдасы бар. Бул күндөн сактайт да эми. Күндөн сактайт. Күндүн өтө ысык, аябай ачуу тийген күндүн нурунан сактайт. Анан муну таптаза кылып тазалап койсоң, күнгө эме болуп калат, күйүп калат. Бул өзгөчө бир мындай плюсу бар турбайчу. Ото чөп болсо дагы плюсу бар экен. Бул деле жаратылыштын өзүнүн эмеси да. Таладан эле терилип туруп эле, түз эле каяка базарга алып кетип атабы ошол жерден. Силер өзүңөр барып ташып атасыңарбы? Ошол Сарыөзөнгө алып барып сатабыз, анан кийин ушул өзүбүздүн Озерныйда Питяк деп коет, ошо жолдун жээгинде. Ошол жерге соодагерлер келет, ошол жерге алып барып сатабыз. Ошол жерге эле барып сатып аласыңар, э? Амма транспорт бүт өзүңөрдүкү да турабы? Ооба. Эмеге айтпайлы, канчадан, биринчи теримде канчадан саттыңар эле силер? Биринчи теримдерде ошо 50 сом, 55 сом, 60 сомго чейин да сатып аттым. 55 сом средний баада саттыңар да. Жакшы эле терилдиби? Канча тоннадай терилди? Жок, эми ошо андай көп тере албадык да. Ал учурда бышпай, жарымышып. Быш элек мезгил болчу да. Мындай массага жеткен жокпуз да. Анан экинчи теримден канчадан саттыңар? Экинчи теримде деле ошо 30 сом, 35 сом болуп, улам төмөндөп баа түшүп турду да. 35 сомго түшкөн экен да. Азыркы учурда канчадан сатып атасыңар? Азыр 15 сом болуп калды да. 15 сомдон сатып атасыңарбы? 15 сомдон сатып атабыз азыр. Аябай эле небегенде болуп атпайбы? 15 сом помидор үчүн азыркы учурда 15 сом өтө эле арзан болуп калат да. Эмгек бааланбай калат да. Муну кармап турганга болбойт, аны терип сатыш керек. Бышып, ezilip başlayт, buzulup başlayt. Bir matematikasını эсептеп көрөлүчү. Эгер
бул түшүмдүүлүк аябай жакшы болуп атат деп атпайсыңарбы? Азыр деле көрсөтпөдүкпү, жакыныраак көрсөтүчү. Ушу 1,5 тоннадай 1,5 гектардан канча аласыз? 1 гектар деп коелучу. Канча түшүм алса болот? Ушу азыр канча алып чыдайсыңар? 1 гектардан 70-80 тонна түшүм алса болот да, азыркы учурда. 70 тонна азыркы учурда. Эге буну деген бир терим эмес, жалпы бир сезон деп атасың ата, туурабы? Ооба. Июлдун аягында терип баштады. Жалпы ноябрга чейин деп коелу. Терип атканыңарда ошо 70 тонна. ноябрга барбайт, ошол октябрдын эле бир 15-20-сынан кийин эле үшүк жүрүп баштайт, Октябрдын ортосунан баштап эле уже үшүк жүрүп жок болуп баштайт. Активно бир 2,5 айда иштейт экенсиңер. Эң активный. Ошондо 70 тоннаны орточо бааны албайлыбы, Орточо бааны. Силер эгер башында бир 50 сомдон сатып атсаңар, азыр андан кийин экинчи теримде Эми жалпы азыр эми мен мындан буяка баа мындай өзгөрүлүп кетет деген эме жок, Мындай сатылып элек да андай сата албадык. Жок, мурун биринчи терим, экинчи терим. Эми ал өтө аз санда болду да. Аз санда. Аны сатканга эме болуп калат. Айткангачы. Орточо бааны алсак кандай болот? 20 сом деп коелу, 20 сом деп кой. 20 сом 70 сомду 70 тоннага. 1,4 миллион 400 сом чыгат экен да, общий жалпы бир сезондо. 400 миң сому расходта. Биз өткөндө 70 350 миңге чейин расход эсептегенбиз да, математикасын жүргүзгөнбүз. Урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, бизде каналда бар. Өзүнчө доскага чийип математикасын жүргүзгөнбүз. Анда бирок түшүмдүүлүгү бизде аз чыкмакта. Биякта кичине көбүрөөк берип атат. Чыныгы баягы китептин агрономдордун айткандары башка болуп калат экен. Мындай келгенде бул сортту түшүмдүүлүккен, анан агротехнологияны бүт колдонуп тур. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мындай ачканда кантипедей түшүм көп байлап жакшы эме болуп атат. Ушул баа боюнча кандай ушул көйгөйдү чечсе болот? Например, дыйкандарга не выгодно болуп атпайбы монтип иштегенге? Билбейм да, бул жалпы эле элге бул бир эле помидор эмес, бардык эле картошкасы, башка бышкан эгиндердин баары эле арзандап, учуру сезону келгенде арзан болуп, дыйкандын эмгеги бааланбай калып атат да. Муну эми билбейм кандай кылат, муну өкмөттөн бир колдоо болуп, же ошолор бир жөнгө салып экспортко, тем более сиздер деген экспортко ылайыктап өстүрүп атпайсыңарбы муну? Сорттор ошондой да, сорт ошондой. Анан ошону бир айыл чарба министрлигиненби ушулар бир көңүл бөлүп, ушул баа жөнүндө канча аянтка эгилди, ушул жашылча канча аянтка эгилди, ошонун эсебин эметип, анан биздин ички рынокто сыртка экспортко кеткенде кандай өлчөмдө ошолорун бүт ушул биздин өкмөт тарабынан дагы ушул бир эме болсо жакшы болмок да. Муну переработка кылып, мындан тамак кайра иштетүү, томат кетчуп чыгаргандай кылгандай болсо, ушундай кымбатыраак бир стабильный бир баада кылып койсо, мисалы үчүн дыйкан өстүрүп баштаарда эле мен мына момчадан сатам деп туруп билип, ошо договорлошуп, завод цех болобу, завод болобу, ошонун баарын келишип ушинтип бир жөнгө салып койсо болчу да экен, Азыр эмне айдаганын бардыгынын эле маанайы жок да. Баа жөнүндөчү. Баа арзан. Ички рынокто бүт баарын толтуруп салды. Баа арзан, өндүрө баарыбыз жапатырмак иштеп эметебиз. Анан келгенде эле жыйынтыгына келгенде баа түшүп кетет да. Бирок муну баа дегенде, могу шаардын кээ бир магазиндерде бул эмелерге киргенде баасы жакшы эле болуп турбайбы? Бир 50 сомдун тегерегинде көрдүм го дейм, 50-60 сом тегерегинде. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр бүгүн болбосо дагы эртең бир тартып көрөлүчү ушу бааларды. Силерге тартып мындай подсъемка кылып көрсөтүп көрөлү, канчадан сатып аласыз? Силер 15 сомдон сатып аласыңар, Бул эми бияктан кандай антимонополийный эме система иштеш керекпи же эмне болот? Мен эми билбейм, бул саясатты түшүнбөйм да муну. Мисалы үчүн биз жактан 50 сомдон алып атабыз, силер биякта 15 сомдон сатып аласыңар. Эми аны соодагерлер үстү-үстүнө
колдон колго өтүп отуруп анан тиги жей турган кишинин оозуна тийгинче ошончо сом болуп атат да. 50 сом, 70 сомчу. Бир эми аябай эле чоң болуп атпайбы разница? Айырма Дыйкандын эмгеги биякта башка эле жок болуп кетет атпайбы? Монтип аралап сиздерге дыйкандар, урматтуу дыйкандар, сиздерге көрсөтүп коелу. Помидорлордун түшүмүн мындай үстүнөн жакшы көрүнбөйт экен, аябай аралап ичин ачканда аябай көрүнүп атат. Мындай чоң. Ачканда мындай жашын өсүп өткөн да булар. Час бушат дагы, час буша элек. Мындан ары дагы басалы. Биздин катталуучулардын суранычы боюнча буларды тартып кетпесек болбойт. 70 тонна bir гектардан ушундай түшүмдөн алса болот деп мисалы үчүн мен ишенем да. Ишенсе болот. Анткени момундай түшүм байлап атат. Оорулары деле жок. Бир помидорлор чирип басып ооругандай көрүнөт го. Карагачы. Здесь. Да, вот с этой стороны. Урматтуу дыйкандар, кичинекей жыйынтык чыгарып кетели. Мына эгер агротехнология менен туура помидорду өстүрсө, түшүмдү көп алса болот экен. Мына бул бүгүнкү түшүм менен биз далилдеп атабыз. Мурдагы жылдары агротехнология менен колдонбой, көп нерселер менен туура эмес колдонуп жүргөн үчүн түшүм аз болчу. Агротехнология колдонгондон кийин түшүм Кудайга шүгүр болот. 1 гектардан 70-80 тоннага чейин алса болот. Түшүмдү өзүңүз көрүп атасыздар. Болгону азыр баа боюнча эле кичине боюнча маселе болоттур. Эми биз тилек кылалы, Кудайым буйрса, өзгөрүлүп да калар. Силер эми октябрдын орто чендерине чейин терсеңер, дагы бир кийинки теримдерде баасы көтөрүлөт деп ишенебиз да. Болду, эми биз биздин көрүүчүлөр менен коштошпоңуз. Эмки чыгыштан көрүшкөнчө деп кандай кеңеш бере аласыңар дагы? Дыйкандарга көтөрүп коелу биякта. Дыйкандарга айтарым, түшүмүңөр мол болсун. Кудай берекесин берсин. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калгыла.